Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кыргыз тилинен кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе баарыңарды көңүл коюп, ыңгайлуу отуруп, ушул видео сабакты көрүүгө чакырамын. Урматтуу окуучулар, мына 4-чейрегибиз дагы акырына жетип калды. Бүгүн биз силер менен 4-чейректеги алган билимдерибизди жыйынтыктап жана текшерүү үчүн чейректик жат жазуу ишин жасабыз. Жат жазуу жазуунун максаты окуучулардын орфографиялык, каллиграфиялык билгичтиктери текшерилет, катасыз, туура жана сулуу жазууга умтулушат, кыргыз тилин сүйүүгө тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү жаза турган онлайн жат жазуубуз дагы силердин милдетиңер. Берилген тексттеги ката жазылган сөздөрдү оңдоп, тыныш белгилерин туура коюп жазасыңар. Өзүңөр байкагандай, бул жолку жат жазуубуз деми салттагы жат жазуудан бир аз өзгөчөлөнөт. Демек мен силерге азыр экранга текстти көрсөтөм жана окуймун. Менин окуганымга карап, керектүү тыныш белгилерди жана ката жазылган сүйлөмдүн ичиндеги сөздөрдү силер туура кылып дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Жат жазуу жазганда деги эле текст башталганда текст абзац менен башталат. Энчилүү аттар баш тамга менен жазылат. Демек, анда баарыңарга ийгилик каалаймын. Жат жазууну баштайбыз. Анда бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүнкү темабыз, жат жазуунун темасы комуз. Комуз менен биз таанышпыз, Бул кыргыз элинин улуттук аспабы. Демек, комуз. Комуз ак калпак кыргыз элинин байыртан берки чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, ак чечек, тал, терек, каракай, арча сыяктуу мөмөлүү жана мөмөсүз токой жыгачтарынан чабылат. Комуздун жалпы узундугу 75 сантиметрдей келет. Комуз башы, тулкусу, чарасы, моюну, капкагы, тепкеги, 3 кулагы 3 кылдан турат. Мына балдар, бул тексттин ката жазылган вариантын жазыштын кереги жок. Силер ушул текстти туура кылып көчүрүп жазасыңар жана мугалимиңерге жөнөтөсүңөр. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.